Республикалық мұғалім илимий педагогикалық журналының мықты класс жетекшісі 2024 онлайн қарау сынағына. Саламдашам ачык асман, саламдашам алтын күн, саламдашам жеңил шамал, саламдашам кутман таң. Саламатсыңарбы менин кымбаттуу окуучуларым. Бүгүнкү сабакта Бишкек шаарындагы Ленин районуна караштуу номер 97 жалпы орто билим берүү мектебинин башталгыч классынын мугалими Эсенаманова Нурзада Сүйүнтовна алып бармакчымын. Азыркы учурда 2 Б классынын жетектеп келем. Балдар, келгиле, сабактын алдында алтын эреже менен таанышып алалы. Бирөөнүн оюн уга билүү, кол көтөрүп жооп берүү, бири-бирин сыйлоо, сабакка активдүү катышуу, убакытты туура пайдалануу. Кана эмесе балдар, сабактын алдында көңүлүбүздү көтөрүп, жагымдуу маанай тартуулап алалы. Түстүү шаарлардын жардамы менен темабызга өбөлгө түзүп алалы. Чогуу тамактануу, бири-бириңе кам көрүү, кыялдагы майрамдар, эстелик альбому, бири-бирин сыйлоо, чогуу майрамдоо, биргелешкен эс алуу, бүгүнкү сабактын темасы үй бүлөлүк салттар. Балдар, бүгүнкү сабакта үй бүлөдө ата-энеге, бир тууганга мамиле кылууда салттардын бир нече түрүн үйрөнөбүз. Үй бүлөдөгү салттарды анализдеп талдайбыз. Ата-энени жана бир тууганды урматтап, сыйлай билүүгө, жоопкерчиликтүү болууга тарбияланабыз. Балдар, келгиле анда үй бүлөдөгү салттар менен таанышып алалы. Бири-бирин сыйлоо, жакшы көрүү, ата-энени угуу жана аларга жардам берүү, туулган күндөр, майрамдар, ата-энени жаман жорук, начар окуу менен капа кылбоо, ата-энеге таарынбоо, балдар менен улуттук оюндарды ойноо, чоңойгондо ата-энеге кам көрүү. Азыр силерге ата-энеңер кам көрөт. Силер чоңойгондо ата-энеңерге кам көрүшүңөр керек. Эсиңерден чыгарбагыла балдар. Салт латын тилине которгондо өткөрүү дегенди билдирет. Бул сөз урпактан урпакка өтүп, көп убакыттан бери сакталып, калыптанып калган эреже, ырым дегенди түшүндүрөт. Менин үй бүлөм. Чоң ата, чоң апа, ата,
апа, байке, жеңе, эжем, мен, байкем. Байке кичүү болсо ини. Үй бүлө мүчөлөрүнүн милдеттерин билип алалы балдар. Чоң ата, тай ата, акылман насаатчы, үлгү болуучу инсан. Чоң апа, тай эне, мээримдүү, боорукер эне. Ата, сүрдүү, тарбиялоочу, үй бүлөнүн муктаждыктарын камсыздоочу. Апа, мээримдүү тарбиялоочу, үйдүн куту, мээримдүү, мээнеткеч эне. Эже, апага жардамчы, тазалыкка, тартипке көз салат, үнөмчүл, болочоктогу эне. Байке, инилерине жөлөк, үлгү, камкорчу, ини. Атага, байкеге жардамчы, турмуш тиричиликке кол кабыш кылат. Чарчадыңарбы балдар? Анда келгиле көңүлүңөрдү экранга буруп, көнүгүүлөрдү жасап эс алып алалы. Tıbıratı butların, kıvıratı büt barın, Jal bırakтай dirilden, arıstanday gürüldü. Көк асманға жетем дейли, ден солукту бергем дейли. Кана достор бар, ары бери атта, ачык жумуп колдоруну алаканды чап. Келгиле балдар, кун коюп үй бүлө жөнүндө баянды угалы. Үй бүлө жөнүндө баян. Илгери бир заманда бир үй бүлө эч качан урушпай, бири-бирин сыйлап, ынтымактуу жашаптыр. Ошол жердин падышасына бул кабар жеткен экен. Падыша үй бүлө башчысынан минтип сураптыр. Кантип ушунча жылдан бери бир да урушпай, таарынышпай жашап жатасыңар? Жоопту карыя баракка жазып берет. Падыша окуп таң калган экен. Баракта 100 жолу мындай деп жазылыптыр. Түшүнүү, 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 түшүнүү. Анда эмесе балдар, сабагыбызды бышыктоого кезек берели. Балдар, бүгүнкү сабагыбызды бышыктап 5 суроодон турган боулинг оюнун ойнойлу. Суроолорубузду баштап алалы. Илгери бир заманда бир үй бүлө эч качан урушпай, бирин-бири сыйлап жашаптыр. Сүйлөмдү толуктайбыз. Ынтымактуу, талашып, бай. Азаматсыңар. Туура жооп бердиңер. Кийинки суроого өтөбүз. Хан билип калып эмне кылды? Урушту, ойлонду, чакырып сурады. Азамат чакырып сурады. Туура. Кийинки суроого өтөбүз. Ханга карыя кантип жооп берди? Жооп берген жок.
сүйлөбөй койду, баракка жооп берди. Баракта кандай жазуу бар эле? Сүйүү, түшүнүү, билүү. Карыя туура жооп бердиби? Ооба, жок, түшүнүү болбойт. Карыя туура жооп берди. Биринчи деңгэл. Суроолорго туура жооп берип, маймылды бананга жеткирели. Үй бүлө дарагы эстеп, чоң атадан кийин ким турарын эстегиле. Азаматсыңар, чоң апа, ата. Экинчи деңгэл. Суроолорго туура жооп бергиле. Акылман насаатчы үлгү боло турган адамдар кимдер? Чоң ата, таята, азаматсыңар балдар. Үчүнчү деңгэл. Суроого жооп бергиле. Салт деген сөздүн синонимдерин тап. Эреже, ырым. Азаматсыңар балдар. Төртүнчү деңгэл. Бири-бирин сыйлоо, сүйлөмдү толукта. Жакшы көрүү, кам көрүү. Азаматсыңар. Бешинчи деңгэл. Чогуу майрамдоо, үй бүлө чогуу кайсы майрамды майрамдайт? Туулган күндөр. Азаматсыңар балдар. Келгиле балдар, бүгүнкү темабызга синквейн түзүп алалы. Зататоч, сынаточ, этиш, сүйлөм, синонимдерин табабыз. Азаматсыңар балдар, силер туура таптыңар. Зататоч салт, сынаточ жакшы, маанилүү, этиш бекемдейт, жакындатат, тактык болот. Төртүнчү сүйлөм биздин үйдө кечкисин чогуу тамактануу салты бар. Бешинчи синоним эреже, каада. Анда сабагыбызга принтер аркылуу кайтарым байланыш түзөлү. Эгерде силер түшүнсөңөр, жашыгын басасыңар. Мага баары түшүнүктүү, жарым жартылай түшүндүм, эч нерсе түшүнгөн жокмун. Үй тапшырмасы. Силердин үй бүлөдөгү салттар тууралуу класстер түзүп келесиңер. Бүгүнкү сабагыбыз жыйынтыгына келип жетти. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки тарбиялык сабактан көрүшкөнгө чейин сак саламатта калгыла.